Assalamu алейкум, урматтуу достор, амансыздарбы? Кече күнкү жүктөлгөн алгачкы видеодон кийин Европага келип иштейм деген жигиттерибиздин саны арбын экенин жазылган комментарийлерден, жеке баракчама келген каттардан муну байкадым. Андан сырткары да көптөгөн суроолор келиптир. Айдоочулуктан башка вакансиялар боюнча да жумуштар барбы, айымдар үчүн жумуштар барбы, бизде барып иштесек болобу деген сыяктуу көптөгөн суроолор келиптир. Тилекке каршы мен азыр айдоочулук вакансиясынан башка вакансиялар тууралуу эч кандай маалыматым жок. Бирок бул жактан мебельный цехте иштеген жигиттер менен жолугуп сүйлөшүп калдым. Бирок алар кандай жолдор менен келди, кайсы фирмалар менен келди, ал жөнүндө менде маалымат жок. Мен тек кана ушул айдоочулук С категориясы боюнча фура айдаганы келем деген жигиттерге гана маалымат бере алам. С категориясы боюнча Европага жумушка келем деген жигиттер үчүн кечээ күнү үстүртөн жалпылай маалымат берип өттүм эле. Ал эми бүгүн бир аз кененирээк, тереңирээк токтолуп өтөйүн. Мен Европага чындап аракет кылып жатам, мен Европага барышым керек деген жигиттер төмөнкү нерселерге жакшылап көңүл буруңуздар. Бул жака керектелүүчү негизги документтер. 3 документ, негизги керектелүүчү 3 документ. Биринчиси бул сиздин загран паспортуңуз, экинчиси айдоочулук күбөлүк, праваңыз да С категориясы 5 айдан жогорку стаж. Үчүнчүсү чип карта. Дагы бир жолу кайталайм. Загран паспорт, айдоочулук күбөлүк, С категориясы 5 айдан жогору болуш керек. Үчүнчүсү чип карта. Эгерде сизде ушул 3 документ колуңузда турган болсо, мен төмөндө өзүмдүн WhatsApp, Telegram, Viber номерлеримди калтырамын. Ошого жазыңыз. Мен сизге бул жактагы фирмалардын отдел кадр менеджерлеринин түз байланыш номерин жана Кыргызстандагы ортомчу агентство фирмалардын номерлерин мен сизге берем. Кааласаңыз ортомчу фирмалар аркылуу келиңиз, кааласаңыз түз келиңиз. Эки варианты бар. Бул сиздин өзүңүздүн тандооңузга жараша. Эгерде сизде мен жогоруда айткан 3 документтин бири жок болсо, толук эмес болсо, анда менин да убактымды албаңыздар, өзүңүздөрдүн дагы убактыңыздарды албастан ошол документтерди бүтүрүүнүн аракетин көрүңүздөр тезирээк. Мен бул жерге фирмалардын, ортомчу фирмалардын данныйларын, телефон номерлерин жазбай жатканымдын себеби дагы ушул. Мисалы мени бир күндө 10 адам көрсө, 10 адам чалат тигилерге, 100 адам көрсө, 100 адам, 1000 адам көрсө, 1000 адам жазып, чалып алардын тынчын алат. Кыргызчылык варианттарыбыз башталып кетет да биздин. Мен загран паспортум жок эле, пока мына ушул документтер тапшырып турсам болобу, Европада евро колдонулабы же доллар колдонулабы деген жана башка дальше больше суроолор болуп кетпеш үчүн ал кишилердин дагы баалуу убактысын сыйлап туура түшүнүү менен кабыл алабыз деген ойдомун. Мен жогоруда айткан 3 документиңиз сизде толук болсо, мага албетте байланышыңыз, мен менеджерлердин номерлерин беремин. Ал кишилер андан аркы сизге дальше кандай документтер керек, ийине жибине чейин ошол кишилер кандай шарттары бар, кандай талаптары бар, сизге толук маалыматты ошол фирманын атайын тиешелүү адистери өздөрү түшүндүрүп беришет.